Саламатсыздарбы, урматтуу спортчу коздор, эфирде Таймаш спорттук көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү Жалал Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектебинен алып көрүүнү туура көрдүк. Айтайын дегенибиз, бүгүн бул жерде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу маркум Кочкорбек Алимжановдун жаркын элесине арналган бокс боюнча жаштар арасында чоң эл аралык мелдеш башталды. Төмөндө мына ушул багытта сөз болот. Эң урматтуу спорт каармандары, сиздер менен СССР спортунун чебери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулу маркум Кочкорбек Алимжановдун жаркын элесине арналган бокс боюнча жаштар арасында 9-чу эл аралык турнирдеги беттешүүлөрдү чогуу көрсөк. Рингтин кызыл бурчунан жетагыраак айтканда кызыл мээлейчен, кызыл кийимчен, жаш булгары мээлей чебери бул Тилек Бекнар, Казак Республикасынын мурдагы калаасы Алматы шаарынан. Ал эми Бекнардын атаандашы рингтин көк бурчунан чыккан жаш спортчу, сиздер кадрдан көрүп турган бул Жакшылык Чортонбаев, Бишкек шаарынан 63,5 килограммдык салмактагы жаш булгары мээлей чеберлеринин алгачкы беттешүүсү. Урматтуу спорт каармандары, кезинде мына ушул салмакта Кочкорбек Алимжанов эл аралык мелдештерде, ошондой эле Кыргызстандын чемпионаттарында көптөгөн жолу жеңүүчү болгон. Атап айта турган болсок, Кочкорбек Алимжанов бокс боюнча Кыргызстандын курама командасынын анык мүчөсү болгон. Ошондой эле бир нече жылдар бою бокс боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны да болгон учурлары кездешкен экен. Урматтуу спорт каармандары, кайрадан эле 63,5 килограммдык салмактагы жаш спортчулардын таймашына кайтып келе турган болсок, ак мээлей кызыл кийимчен бул Бекнар Тилек, Казак Республикасынын Алматы шаарынан. Мына ушул Кочкорбек Алимжановдун жаркын элесине арналган бокс боюнча жаштар арасындагы 9-чу эл аралык турнирге Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын эң мыкты жаш булгары мээлей чеберлери катышууда. Алардын жалпы саны 104. Ал эми жаш атлеттер 12 салмак ченинде беттешүү өткөзүшөт. Ортодогу калыс жөнүндө айта турган болсом, Тилек Капаров Кочкор Ата шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинин машыктыруучусу. Урматтуу спорт каармандары, беттешүүнүн биринчи бөлүгү аяктады. Мына урматтуу спорт каармандары, азыр эле судья информатордун мына ушул беттешүүдөгү кызыл түстөгү казакстандык жаш спортчу жөнүндө
bir топ маалыматтарды айтып өткөндүгүн билдиңиздер. Ал эми бул кадрдагы ортодогу калыс Темир Капаров Кочкор Ата шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинин машыктыруучусу. 63,5 килограммдык салмактагы жаш спортчулардын беттешинде экинчи раунд башталды. Беттешүүнүн биринчи бөлүгүндө ортодогу мушкерлер бирдей беттешүүнү өткөздү десек болот. Айтайын дегенimiz эки мушкертең бири-бирине чабуулга өтүүдө, ошондой эле коргонууда дагы бирдей оюндарды көрсөтө алышты. Уюштуруучулардын айтымына караганда, мына ушул Кочкорбек Алимжановдун жаркын элесине арналган бокс боюнча 9-чу эл аралык турнирге Азиянын чемпиондору, ошондой эле жаштар арасында бокс боюнча дүйнөлүк чемпионаттарда байгелүү орундарды ээлеген спортчулар бар экен. Мындайча айтканда, мына ушул турнирде Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан мамлекеттеринин бокс боюнча жаштар арасында курама командасынын эң алдыңкы мушкерлери мына минтип бүгүн беттешүү өткөзүп турган учуру. Беттешүүнүн экинчи бөлүгү дагы ортодогу беттешүү өткөзүп жаткан боксчулар беттешүүнүн биринчи бөлүгүндөгүдөй эле оюндарды көрсөтүшүүдө. Негизинен алганда СССР спортунун чебери, кезинде бүткүл союздук Динамо коомунун чемпиону, ошондой эле СССРдин бокс боюнча куралдуу күчтөрүнүн чемпиону, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Кочкорбек Алимжановдун жаркын элесине арналган эл аралык турнирлер буга чейин дагы эң жогорку деңгээлде өткөн. Ошондуктан уюштуруучулар бул ирет өтүп жаткан 9-чу эл аралык турнирдагы мурдагы эл аралык мелдештерден кем калбайт деген ишеничтерди билдиришкен. Беттешүүнүн экинчи бөлүгү аяктады. Урматтуу спорт каармандары, азыр саналуу ирмемдерден кийин бул кызыктуу беттешүүнүн 3-чү бөлүгү башталат. Сиздер кадрдан кайрадан эле мына ушул беттешүүнүн ортодогу калысы, нефтчилердин калаасы аталган Кочкор Ата шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинин машыктыруучусу Темир Капаровду көрө алдыңыздар. Мына беттешүүнүн акыркы чечүүчү 3-чү раунду башталды. Урматтуу спорт каармандары, беттешүүнүн биринчи бөлүгүндө ортодо беттешүү алып барып жаткан эки мушкертең бирдей оюндарды көрсөтө алган болсо, ал эми беттешүүнүн экинчи бөлүгүндө рингте бир аз техникалык жана тактикалык жактан өзүнүн мыктылыгын Казакстандын
Алматы шаарынан келген Тилек Бекнар көрсөтө алды. 63,5 килограммдык салмактагы жаш мушкерлердин беттешүүсү. Мына бул жерде дагы азыр казакстандык мушкер атаандашына карата абдан мыкты соккуну узатууга үлгүрдү. Дагы бир рет айтып өтө турган болсом, мына ушул салмакта кезинде бүгүн эл аралык мелдеш өтүп жаткан Кочкорбек Алимжанов көптөгөн эл аралык мелдештерде, ошондой эле Кыргызстандын биринчиликтеринде жеңишке жетишкен. Ошондуктан дагы урматтуу спорт каармандары, Кочкорбек Алимжановдун жаркын элесине арналган 9-чу эл аралык турнирдеги алгачкы беттешүүлөрдү мына ошол Кочкорбек Алимжанов өзү рингте беттешүүлөрдү өткөзгөн 63,5 килограммдык салмактагы боксчылардын таймашынан баштап берүүнү туура көрдүк. Бул кызыктуу беттешүүнүн бүтүшүнө дагы саналуу ирмемдер калды. Урматтуу спорт каармандары, мына ушул эл аралык турнирдин уюштуруучусу Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектебинин жалпы жамааты. Аларга жакындан жардам бергендер Жалал-Абад областык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча башкармалыгы, ошондой эле Жалал-Абад шаардык мэриясы жана Жалал-Абад шаардык спорт бөлүмү. Мына урматтуу спорт каармандары, бул кызыктуу беттешүү дагы аяктады. Азыр саналуу секундалардан кийин бул беттешүүдө кайсыл жаш булгаары мелей чебери жеңишке жеткендигин билебиз. Мына урматтуу спорт каармандары, бул беттешүүдө 2-1 эсебинде казакстандык мушкер Бекнар Тилек жеңишке жетишти. Кочкорбек менен мен экөөбүз бир убакта заниматься эткенбиз. Ал болсо Кыргызстандын курама командасынын мушкери болчу. Абдан жакшы жигит болчу. Эми бул болсо элесине өткөрүп аткан турнир, тууган туушкандары, баласы өткөрүп атат. Бул 9-чу турнир болуп атат. Дайыма ушул турнирге эл аралык турнир болуп саналат. Дайыма Казакстандан, Өзбекстандан, Россиядан келчү, Тажикстандан обязательно келчү. Эми быйыл болсо Тажикстан жанагы ондай ортодо момда эми болуп келбей калышты. Ушул жерде биздин балдар жакшы машыгып, өдүлөрүн көргөзүп, курама командага кандидат болуп киришет да. Урматтуу спорт каармандары, рингте кайрадан эле 63,5 килограммдык салмактагы жаш мушкерлердин беттешүүсү. Булар кызыл түстөгү жаш боксчу Урмат Миров Кочкор Ата шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинин тарбиялануучусу. Ал эми анын атаандашы көк түстөгү жаш боксчу бул Муса Текеев, Бишкек шаарынан биринчи разряддагы спортчу. Беттешүүнүн алгачкы ирмемдеринде мына минтип атаандашына үстөккө босток чабуулга өтүп жаткан бул Муса Текеев.
Бишкек шаарынан мына урматтуу спорт каармандары беттешүүнүн алгачкы ирмемдеринде ортодогу калыс эсепти ачты десек болот. Ортодогу калыс жөнүндө айта турган болсом, бул Муфтамидин Азимов Жалалабад шаарынан кайрадан эле чабуулда көк түстөгү жаш булгары мелээ чебери Текеев Муса Бишкек шаарынан негизинен алганда бул беттешүүгө бишкектик жаш спортчу абдан мыкты даярдыкта келгендигин көрсөтүп турат. Анткени ал беттешүүнүн алгачкы ирмемдеринен тарта мына минтип атаандашына үстөкө босток чабуулдарды узатууда. Ал эми коргонууда болсо Урмат Миров Кочкор Ата шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинен негизинен алганда Кочкор Ата шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинде акыркы жылдары абдан мыкты жаш булгары мели чеберлери тарбияланып чыгууда. Айтайын дегенибиз, алардын арасында Азиянын чемпионаттарында байгелүү орундарды ээлеген боксчулар бар. Ошондой эле бокс боюнча Кыргызстандын жаштар арасында бир топ чемпиондору өсүп чыгышты. Кайрадан эле чабуулда көк түстөгү жаш спортчу Муса Текеев ал эми коргонууда болсо адаттагыдай эле Урмат Миров. Бул кызыктуу беттешүүнүн биринчи бөлүгү аяктады. Урматтуу спорт каармандары, беттешүүнүн экинчи бөлүгү башталды. Сиздер азыр эле бул беттешүүнүн ортодогу калысын кадрдан көрдүңүздөр. Бул Муфтамидин Азимов Жалалабад шаарынан беттешүүнүн экинчи раунду башталды. Беттешүүнүн биринчи бөлүгүндө толугу менен рингте өзүнүн артыкчылыгын Бишкек шаарынан келген биринчи разряддагы боксчу Муса Текеев көрсөтө алды. Ал беттешүүнүн экинчи бөлүгүн дагы өтө активдүү баштады. Айтайын дегенибиз, анын берген соккулары атаандашынын бети башына даана барып тийүүдө. Мына ушул Кочкорбек Алимжановдун жаркын элесине арналган турнир Жалалабад шаарында бул ирет 9-чу жолу өтүп жатат. Бул эл аралык мелдешти өткөрүүдө дайыма маркумдун бир туугандары, үй бүлөсү, жакын санаалаштары жана кезинде Кочкорбек Алимжановдон тарбияланган окуучулары бул турнирдин өтүшүнө өздөрүнүн чоң жардамдарын көрсөтүшүүдө.
Мына ушул эл аралык турнирдин башкы каалысы жөнүндө айтып өтө турган болсом, ал Кубанычбек Жансеитов, Кыргыз Республикасынын бокс боюнча калыстар тобунун төрагасы, юстициянын полковниги. Мына бул жерде бишкектик мушкер Муса Текеев жаракат алган сыяктанат. Бирок ортодогу калыс беттешүүнү кайрадан улантууда. 63,5 килограммдык салмактагы жаш мушкерлердин, же тагыраак айтканда 16-17 жаштагы боксчылардын беттешүүлөрү. Мына ушул беттешүүнүн уюштуруучуларынын айтымына караганда, бул турнирден мыкты ийгиликтерди жараткан спортчулар келечекте азиялык жана жаштар арасында дүйнөлүк чемпионаттарга дагы мыкты даярдыктарды көрүшө алат экен. Беттешүүнүн экинчи бөлүгү аяктады. Сиздер кадрдан көк түстөгү мушкер Муса Текеевди көрүп турасыздар. Напоминаю, что завтра начало соревнований в 14:00. В 14:00 состоится торжественное открытие международного турнира. Урматтуу спорт каармандары, азыр эле сиздерге студия информатор тарабынан айтылып өттү. Мына ушул Кочкорбек Алимжановдун жаркын элесине арналган 9-чу эл аралык турнирдин ачылыш аземи эртең мына ушул Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектебинин бокс залында саат 14:00 болот. Ошондуктан бокс сүйүүчүлөрүн эртең мына ушул эл аралык турнирдин ачылыш аземине катышууга чакырабыз. Эми болсо кайрадан эле 63,5 килограммдык салмактагы жаш спортчулардын беттешүүсүнө кайтып келе турган болсок, рингте беттешүү өткөзүп жаткан спортчулар булар Кызыл Мейлейчен, жаш атлет Урмат Миров Кочкор Ата шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинен, ал эми Урматтын атаандашы Көк Мейлейчен, жаш булгары мейлей чебери Бишкек шаарынан Муса Текеев беттешүүнүн 1 жана 2 бөлүктөрүндө рингте өзүнүн бир аз артыкчылыгын Бишкек шаарынан келген Муса Текеев көрсөтө алды. Ортодогу калыс жөнүндө дагы бир ирет айтып өтө турган болсом, Муфтамидин Азимов Жалал-Абад шаарынан буга чейинки 63,5 килограммдык салмактагы беттешүүдө казакстандык Тилек Бекнар жана Бишкек шаарынан Жакшылык
Чортонбаевтар кескелген. Анда Казакстандык мушкер Бекнар Тилек жеңишке жетишкен. Бул кызыктуу беттешүүнүн аякташына дагы саналуу ирмемдер калды. Беттешүүнүн 3-чү бөлүгүндө өзүнүн мына минтип олуттуу чабуулдары менен Кочкор Ата шаарынын өкүлү Урмат Миров айырмаланууда. Албетте ал өзү дагы байкап турат. Айтайын дегенибиз, беттешүүнүн 1 жана 2 бөлүктөрүндө рингде бир аз артыкчылыгын бишкектик мушкер Муса Текеев көрсөтө алган. Ошондуктан мына минтип беттешүүнүн акыркы чечүүчү раундунда Кочкор Аталык жаш мушкер абдан мыкты чабуулдарды атаандашына карата узатууда. Мына ушул бул күндөгү өткөн беттешүүлөрдүн эң кызыктууларынын бири азыр сиздер кадрдан көрүп жаткан Урмат Миров жана Муса Текеевтердин беттешүүсү болду десек жаңылышпайбыз. Мына урматтуу спорт каармандары, бул кызыктуу таймаштагы аяктады. Азыр ортодогу калыс кайсыл боксчунун колун обого көтөрсө, бүгүнкү алгачкы беттешүүнүн жеңүүчүсү болот. Урматтуу спорт каармандары, бүгүн Кочкорбек Алимжановдун жаркын элесинде алгачкы беттешүүлөр болсо дагы күйөрмандар абдан көп топтолгон. Андыктан бул турнирдин деңгээли жогорку деңгээлде өтүп жаткандыгын билсек болот. Бул беттешүүдө Муса Текеев Бишкек шаарынан жеңишке жетишти. Бүгүн мына мен бир тууган акамын жаркын элесине арналган бокс боюнча мелдеш башталды. Мен айтарым ушу мен үй бүлөмдүн атынан, жана ушу туугандардын атынан ушу боксту турнирди уюштургандарга рахмат айтабыз. Мына ушу катышкандардын бардыгына ушу жеңиш, спортсмендерге жеңиш каалайбыз. Урматтуу бокс каармандары, кайрадан эле рингте 63,5 килограммдык салмактагы жаш булгары мейлей чеберлеринин беттешүүсү. Булар кызыл түстөгү Бектурсун Дүйшеналиев Жалал Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектебинин тарбиялануучусу, машыктыруучусу. Мына ушул турнир өтүп жаткан СССР спортунун чебери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу маркум Кочкорбек Алимжановдон кезинде тарбия алган СССР спортунун чебери Ахмаджан Ажы Азимовдун окуучусу Бектурсун Дүйшеналиев, кызыл мейлейчен жаш мушкер. Ал эми анын атаандашы көк түстөгү бул Абдулазиз Хамидканов Ташкөмүр шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинин тарбиялануучусу. Беттешүүнүн 1 бөлүгү мына жерде азыр Абдулазиздин атаандашына берген соккусу өтө
олуттуу болду. Негизинен алганда мына ушул беттешүүгө Ташкөмүр шаарынын жаш мушкери абдан мыкты даярдыкта келгенин көрсөтүүдө. Негизинен алганда Ташкөмүр шаарынан кезинде абдан мыкты булгар эмелей чеберлери чыккан. Атап айта турган болсок, мына ушул Ташкөмүр шаарына караган Шамалды Сай шаарчасынан СССР спортунун чебери Талайнур Отунчиев, бокс боюнча Кыргызстандын чемпиону, ошондой эле бир нече ирет эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү болгон. Мына минтип Талайнурдан кийин дагы Ташкөмүр шаарында мыкты булгары мелей чеберлери өсүп келаткандыгын рингдеги көк түстөгү Абдулазиз Хамитханов көрсөтүүдө. Ортодогу калыс болсо, адаттагыдай эле Муфтамидин Азимов Жалалабад шаарынан. Бул беттешүүнүн биринчи раундунун аякташына дагы саналуу секундалар калды. Беттешүүнүн акыркы мемдеринде Абдулазиз атаандашына карата абдан мыкты соккуну узатууга үлгүрдү. Победитель первенства Джалалабадской области, тренируется под руководством мастера спорта Советского Союза Ахмада Азимова. Сиздер кадрдан Бектурсун Дүйшеналиевди көрүп турасыздар. Бектурсун жана айтып өткөнүмдөй Кочкорбек Алимжановдун окуучусу. СССР спортунун чебери Ахмаджан Ажы Азимов да учурда машыгат. 63,5 килограммдык салмактагы жаш боксчылардын беттешүүсүндө экинчи раунд башталды. Рингдеги мушкерлерди дагы бир рет тааныштырып өтө турган болсом, булар кызыл түстөгү Бектурсун Дүйшеналиев, Жалалабад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектебинин тарбиялануучусу. Ал эми анын атаандашы көк мейлейчен бул Абдулазиз Хамитханов Ташкөмүр шаарынан. Беттешүүнүн экинчи бөлүгүндагы адаттагыдай эле Ташкөмүрлүк жаш мушкер өзүнүн активдүүлүгү менен өткөзүп жатат. Караңыздарчы. Көк түстөгү мушкер чабуулда, ал эми коргонууда болсо Бектурсун Дүйшеналиев. Буга чейинки беттешүүлөрдө ушул эле салмакта Казакстандын Алматы шаарынан Бекнар Тилек, ошондой эле Кочкор Ата шаарындагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинен Урмат Мировдор жеңишке жетишкен. Эми болсо рингде Бектурсун Дүйшеналиев жана Хамитхан Абдулазиздердин беттешүүсүндө азырынча мына минтип өзүнүн рингдеги артыкчылыгын Абдулазиз Хамитханов көрсөтүүдө. Ташкөмүр шаарынан. Мына урматтуу спорт каармандары, бул кызыктуу беттешүүнүн экинчи бөлүгүндө ортодогу калыс бул беттешүүнү токтотту. Анткени Ташкөмүрлүк мушкер Абдулазиз Хамитханов атаандашына карата олуттуу соккуларды узатты. Жана Бектурсун Дүйшеналиев нокдаун абалында болду. Мына ортодогу калыс Абдулазиз
Хамитхановдун колун обого көтөрүп жеңишке жетишти. Ушуну менен Тайма спорттук көрсөтүүсү аяктады. Программанын автору жана тасмага түшүргөн телеоператору Маматкадыр Маматалиев, монтаждаган видео инженери Искендер Шекербеков. Дайыма спорт менен машыгып чыңден солукта болуңуздар, саламатта калыңыздар.